Маданият өкүлдөрү кинотеатрлардын ачылуусун талап кылып жыйын өткөрүштү. Назира Айтбекованын балалык чагынан бүгүнкү күнгө чейинки жашоо сүртүмдөрү сүрөттөрдү. Шоу-бизнесте эмнеге РЧ Айтурган Эрмекова уул бала күтүп жатканын айтса, Самат Эркинбеков баласына Ыман деген ысым ыйгарды. Кыз бырак тоонун мурунку солисти жолдошу Дамирдин үй бүлөсүнө толуктоо күтүүдө. Бул тууралуу РЧ социалдык тармактагы баракчасына жазып, күйөрмандарынан келген суроолорго чекит койду. Өлкөдөгү митинг, кызматтан бошотуу, кызматка дайындоо жана башка окуялар дагы деле уланууда. Бирок коомчулукта андан тышкары дагы жаңылыктар бар. Бул жолу шоу-бизнес тармагындагы кептерге токтолсок. Назира Айтбекованын балалык чагынан бүгүнкү күнгө чейинки жашоо сүртүмдөрү сүрөттөрдү. Мезгил убакыт баарын өзгөртөт. Адамдардын арасында да убакыттын өтүшү менен таанылгыс болуп өзгөргөндөр көп. Баарын эле жакшы тааныган адамдардын бала кези, өспүрүм курагы, айтоор мезгил аны кандай өзгөрткөнү кызык. Супер KG порталынын бул жолку фото альбом рубрикасында алып баруучу актриса Назира Айтбекованын сүрөттөрүн тезмектеп беребиз. Назира Айтбекова 1985 жылы 7 ноябрда Бишкек шаарында туулган. 1992-94 жылдары Балыкчы шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 10 мектепте, 94-97 жылдары Саякбай Каралаев атындагы мектепте, 97-2002 жылдары Ленин атындагы гимназияда билим алган. Эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинин филология факультетин аяктаган. Хит-парад программасында алып баруучу болуу менен калың элге таанылган. Актриса быйыл сөзсүз күйөөгө тием. Көк салкын, Кошунаны тандабайт, Таң алдында жана башка көптөгөн тасмаларда башкы ролдорду жараткан. Учурда бир уулду тарбиялап келет. Анда актрисанын бала кезинен азыркы учуруна чейинки сүрөттөрүн сунуштайбыз. Маалымат блог Супер KG. Кыз бырак тоонун мурунку солисти РЧ Айтурган Эрмекова менен жолдошу Дамирдин үй бүлөсүнө толуктоо күтүүдө. Бул тууралуу РЧ социалдык тармактагы баракчасына жазып, күйөрмандарынан келген суроолорго чекит койду. Үйлөнгөнүбүздөн 1 жылдан ашкандан кийин Кудайым бизге чоң белек тартуулады. Кош бойлуумун, 7 айдан ашты, уул экен. Мага боюңда барбы, канча жыл болду дегендер бар. Силерге да меникиндей бактылуу жашоо берсин, Кудайым. Буйрусу 2 айдан кийин көз жарам деп турам. Ашыкча сөздүн, негативдин кереги жок. Менде баары жакшы деп айткан билдирүүсүндө. Тамашоо долбоорунун түптөөчүсү, Супер Инфонун тандоосу боюнча жылдын супер теле алып баруучусу, наамынын 3 жолку ээси жана маданияттын мыкты кызматкери Эрмек Нурбаев АКШда жүрөт. Учурда ал чет өлкөдө эмгектенип жатканын жазып, бирок так айткан эмес. Маалымат блог Супер KG. Самат Эркинбеков баласына Ыман деген ысым ыйгарды. Актер, алып баруучу Самат Эркинбеков бүгүн 3 ноябрда жубайы менен уулун төрөт үйүнөн чыгарды. Ага актердун жакындары, достору дагы келишти. Самат Эркинбеков уулуна Ыман деген ысым ыйгарганын айтат. Эске салсак, актердун жубайы 29 октябрда көз жарган. Маалымат блог Супер KG. Маданият өкүлдөрү кинотеатрлардын ачылуусун талап кылып жыйын өткөрүштү. Бүгүн 3 ноябрь күнү маданият өкүлдөрү кинотеатрлардын ачылуусун талап кылып маалымат жыйын өткөрүштү. Коюлган талапка ылайык акыркы 8 айдан бери кинотеатрлар жабык турат. Бул көйгөйлөрдүн үстүндө Супер KG порталы тиешелүү кызмат органдары менен байланышып, алардын жоопторун алды. Бул тууралуу сентябрь айында эле Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте карантин маалында иштеп жаткан мекемелер кандай нормаларды сакташы керектиги тууралуу тиешелүү алгоритмдер иштелип чыккан. Мына ошого ылайык ар бир мекеме, анын ичинен Маданият министрлиги атайын алгоритмдин негизинде кинотеатрларды ачууга чечим чыгарып бериңиздер деп республикалык штабка кайрылуу жасап, маселе көтөрүлсө, штабтын чечими токтомго киргизилет. Мына ушул талапты Маданият министрлиги эмне үчүн жасабай жатат, ал бизге белгисиз деп билдиришти республикалык штабтын басма сөз кызматынан. Бул боюнча өткөн аптада өкмөткө атайын кайрылуу жөнөткөнбүз. 2020 жылдын март айынан баштап ушул убакытка чейин кинотеатрлар ачылбай жатат. Бир катар кино тейлөө багытындагы күчтүү кесипкөй адистерди жоготуп алуу коркунучунда турабыз.
Кинотеатрларды ачууга уруксат бериңиздер деп кат жөнөткөнбүз, жооп күтүлүүдө, деди Маданият министрлигинин басма сөз кызматынан. Кыргыз фильм кино студиясы бир жылда 15-20 тасма жаратат. Учурда тасма тартуу токтоп турат. Өткөн жылы Кыргыз фильмден мамлекетке 10 миллион сомдой киреше түшкөн. Учурда 1000ге жакын кино тейлөө багытындагы кесипкөй адистерибиз жумушсуз калуудан улам башка жакка иштеп кетүүгө аргасыз болушууда. Маалымат Булак, Супер KG.